чогултуу фактысы боюнча Ош шаарынын номер 4-үй-бүлөлүк медицина борборунун башчысы Ниязалиева Жаркыная Самкановна тарабынан аныкталган. Ош шаардык сот тарабынан Ниязалиеваны күнөөлүү деп табылып, 600 000 сом өлчөмүндө айып салынган. Ошого карабастан соттолгон Ниязалиеваны Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчисинин милдетин аткаруучусу Кудайбердиева Батма Рахманбердиевна кайрадан жумушка алууну көздөп, буйрук чыгартканга чейин жетишкен. Биздин ыкчам кийлигишүүбүздүн натыйжасында гана буйруктун аткарылышы токтотулган. Шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчисинин милдетин аткаруучусу Батма Рахманбердиевна. Бияктасызбы? Ордуңуздан туруп койсоңуз. Эмне үчүн жаңы эле коррупция үчүн кармалган жетекчини кайра эле жумушка алып жатасыз? Биздин тийиштүү кызматкерлер менен барып, ушул суроолорго жооп берип коюңуз. Макулбу? Азыр. Соголон берели. Урматтуу катышуучулар, биз жыйыныбызды улантсак,